Сиздердин экраныңыздарда кайрадан эле биринчи бол программасы. Көбүрөөк суроолорго туура жооп берсе, шарттарды туура аткарса, бизге биринчилик, бирок бизден сиздерге кийинкиликти каалайбыз. Биз биринчи бөлүмдү баштайбыз. Биринчи какты. Жок, биз биринчи какты. Жок, биз биринчи какты. Кече сиз кече мен аларды карап Жамиля менен Даниярды тааныбай жаттым. Булар мен таманында чоң жолдун, кайратың бар, кароосундай оңколдун. Кадырыңды тепсеп жүрөт төбөңдө, дөөдүрөгөн көп балдары чоңдордун. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда, сиздердин экраныңыздарда кайрадан эле биринчи бол программасы, анын алып баруучусу мен Байыл Ахматов. Бүгүн дагы биз эки мектептен окуучулар менен мугалимдерди программабызга чакырганбыз, анда аларды тааныштырып өтөлү. Номер 17 Юрий Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлнура Бурканова эжекебиз жана ошондой эле 11 класстын окуучусу Мырзагүл Муктарбек кызы. Ал эми бул тобубуздун каршылаштары бүгүнкү программада номер 32 Жолон Мамытов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Назира Бакирова эжекебиз жана ошондой эле ошол эле мектептин 10 класстын окуучусу Дилмурат Мамытов. Саламатсыздарбы? саламатчылык. Программага кош келипсиздер. Эң алгач, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, биз сиздерди топко бөлүп алалы. Программабызда ушундай бөлөбүз. Сиздер билим командасы болосуздар бүгүн, ал эми сиздер илим командасы болосуздар. Кайсыл команда көбүрөөк упай топтосо, кайсыл команда көбүрөөк суроолорго туура жооп берсе, шарттарды туура аткарса, анда ошол команда биздин программабыздын финалына жол алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи бөлүмдү баштайбыз. Биринчи бөлүмдүн биринчи суроосу. Тарых сабагынан Сталинград салгылашуусунда эрдик сапарын баштаган кыргызстандык баатыр ким? жардам сурасак болобу? Макул, сиздерге жардам болсун анда. Билим командасы жардам сурады. Баш тамгасы Д тамгасынан башталат. Дайыр Асанов. Бул жак. Сиздердин жообуңуздар? Дүйсөн Кулшопоков. Сиздердин жообуңуздар? Дайыр Асанов. Ушул жоопко токтолосуздарбы? Токтолобуз. Билим командасы коңгуроону биринчи какканыңыздарга карабай, илим командасы туура жооп берди. Илим командасын куттуктайбыз. Биринчи упайыңыздар кут болсун. Биринчи бөлүмдүн экинчи суроосу кыргыз маданияты. Белгилүү обончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун кичи мекени кайсы жер? Карагужа. Бул жак биринчи жооп берди. Билим командасына 2 упай. Үчүнчү суроо. География сабагы. Дүйнөдөгү эң узун тоо системасы кайсы? Эверест. Сиздерде жооп барбы, жокпу? Эң узун, эң бийик тоо эмес. Эң узун тоо системасы кайсы? Эдельвейс. Жок. Тянь-Шань. Негизинен бир топ жоопторду берип койдуңуздар. Эми ар бир нерсе, ар бир аталышты айтып отура бербейбиз. Жообуңуздар туура эмес. Бул анды. Кийинки суроо. Анатомия сабагы. Кишинин скелетинде канча сөөк бар? Илим командасы 262 деген жооп. Ушул жоопко токтолосуздарбы? Токтолобуз. Сиздерде жооп барбы, жокпу? Анда бул сурообузга дагы жооп келген жок. 200 сөөк бар экен кишинин скелетинде. Кийинки суроо. Жакшылап угуп, жакшылап ойлонуңуздар. Манастануу. Аты Манас болсун, ар балейден калыс болсун деп бата берип, Манаска ким ат койгон? Дубана ат койгон. Билим командасына 2 упай. Кийинки суроо. Биология сабагы. Кайсы бактериялар санитардык ролду аткарат?
5, 4, 3, 2, 1, 0. Bilim, ilim komandalары. Сіздердің жоғыңыздарды уғам. Сіздерде жоқ бар ма? Жоқ. Сіздерде? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул суроону мен сиздерге берейин. Кайсы бактериялар санитардык ролду аткарат? Эгер сиздер ушул суроого жоопту билсеңиздер, анда биздин Instagram баракчабызга жоогуңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Кимде ким туура жооп бере турган болсо, сөзсүз түрдө биздин телекөрүүчүбүзгө сыйлуу белегибиз бар. Андыктан жоогуңуздарды күтөбүз. Кийинки суроо байыркы тарых. Окумуштуулар орто таш кылымын кантип аташат? Билим командасы Күмүш doğru. орто таш кылымын кантип аташат? Агай баш тамгасын айтып коюңузчу. Баш тамгасын жоғыңыздар жоға азырынча. Баш тамгасы М тамгасынан башталат. М. Мезолит doğru. Бул жак биринчи коңгуроо катты. Кайсыл? Мезолит doğru. Жооп туура. Илим командасына 2 упай. Биз бердик ошо биринчи. Кийинки суроо кыргыз тили сабагынан. Муун, басым, паузаны изилдеген тил илиминин тармагы. Илим командасы биринчи коңгуроо. Интонация. Сиздерде жооп барбы? Муун дагы Муун, басым, паузаны изилдеген тил илиминин тармагы. Токтолчу жоогуңуздар. Ошо интонация, анан лингвистикада окуйбуз да негизинен. Сиздин жоогуңуз? Сиздин окуучуңуздун айткан жообу, сиздин биринчи ойлонуп жатканда айткан Фонетика. жообуңуз туура болчу. Фонетика. Кийинкиси манастануу. Караңгыны жарык кылган айлакер баатыр ким? Билим командасы. Манастын жакын досу Алманбет. Алманбет. Сиздер биринчи коңгуроо каккансыздар, жооп сиздердики туура. Алманбет. Караңгыны жарык кылган айлакер баатыр Алманбет. Билим командасына дагы 2 упай беребиз. Кийинки суроо тарых сабагынан Грециядагы эң өнүккөн мамлекет кайсы? Рим. Сиздердин жоогуңуздар барбы жокпу? Рим doğru. Ушул жоопко токтолосуздар. Aa. Жоогуңуздар туура эмес. Афина жана Спарта. мен да ойлойм бир Спартак экен деп. Жана биздин эң акыркы сурообуз, биринчи бөлүмдүн эң акыркы суроосу маданият. Найман эненин кошогу кинофильминде Найман эненин ролун ким аткарган? Илим командасы. Жоогуңуздар тилекке каршы туура эмес. Бул Гүлсара Ажыбекова. Биринчи бөлүмдү жыйынтыктайбыз. Биринчи бөлүмдө 2 упай менен алдыга билим командасы озуп кетти. Биринчи бөлүмдөгү жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Ал эми илим командасына экинчи бөлүмдө аракет кылыңыздар дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи бөлүмдө баштайбыз. Урматтуу катышуучулар, экинчи бөлүм логикалык суроолор. Сиздерге 4 суроо берилет. Кайсыл команда туура жооп берсе, ошондой эле коңгуроону кагасыздар. Экинчи бөлүмдүн логикалык суроолор бөлүмүнүн биринчи суроосу. 10 метрдик тепкичтен кантип эч кандай жаракат албай секирсе болот? Ошо страховка немеси менен. Что-то кызыктуу жооп нашел. Бул парашют менен секирип кетебиз деп атат. Хорошо чоң кылсачы. Жоңуз. Кумга секиргендер эле жүгүрүп барып туруп таянуу менен секирет, ошондо жүгүрүп барып туруп даярдык менен секирсе болобу деген ой менде. Сиздер болбойт деп жатасыздар. Ушул жоопко токтолосуздар, эчке. Токтолобуз. Жаракат алып калышы мүмкүн. Жаракат албай. Жаракат албай секирсе мен ойлойм жок. Сиздердин оюңуздар, жоогуңуздар. Биздин жообуздагы секирсе болбойт. Жаракат секирсе болот, негизи бирок жаракат албай туруп секирген болбойт. Тилекке каршы жоогуңуздар туура эмес. Урматтуу катышуучулар, мен сиздерге бөлүмдү эскертип көрөйүн. Бул логикалык суроолор бөлүмү болгон. Биринчи суроо.
10 метрдик тепкичтин канчанчы тепкичинен экени айтылган жок суроодо. 10 метрдик тепкичтин биринчи тепкичинен секирсеңиз эч кандай жаракат албайсыз. Андыктан секирсе болот. Экинчи суроо. 32 жоокердин башчысы, орус тилинде айтканда командири 1. Эмне жөнүндө айтылды? Тил го. 32 тиш да. 32 тиш анан тил го. Анан командири тил. Билим командасына 2 упай беребиз. Кийинки суроо. Кара мышык качан үйгө оп-оңой кире алат? Адам менен кошулуп кирип кетет эшикти ачканда. Ушул жоопко токтолосуз. Ошо. Бирок адам жок болсо кара мышык кантет? Адам жок жерде тырмалап ачып кирип кетет эшикти мышыктар. Сиздерде жооп барбы жокпу? Жооп жок. Негизинен адам менен кошулуп эшик ачык маалда кирип кетет дегениңиз, мындай жооп өзү негизи мындай да, эшик ачык болгондо кара мышык оңой эле кирет экен. Чынындачы. Бирок сиз адамды кошуп айттыңыз да, адам жок мезгилде деле. Эшикти ачып тырмалап кирип кетет деген да бар да, бирок бизде жок. Жок, эгер эшик ачык болсо жөн эле кирип кетет да. Жок, адам жок дегенде дагы киретип атпайбы, баары. Ооба, кара мышык деле жөнөкөй мышык деле эми адам ачканда кирет эми. Бул жерде Жок, биздин адам оюнда жокто кара да мышык кирет болуп калды да, деп мындай башка жагын ойлонгон жокпуз ошону. Ооба, качан эле болсо кирип кетет да. Бул суроодо эми сиздердин жооңуздар туура деп кабыл алабыз. 2 упай сиздерге берилди. Кийинки суроо. Эң акыркы суроо. Жакшылап ойлонуңуздар. Кандай матч болбосун, анын эсебин оюнга чейин айта алабызбы? Бирден гана жооп кабыл алам. Биз элебиз божомолдоп айтса болот деп. Демек, сиздердин жооңуздар айтсак болот. Ооба, божомол иретинде айтса болот. Сиздердин жооңуздар? Божомолдоп айтууга болбойт, себеби дегенде ал жерде секундаларда дагы түрдүү кырдаалдар болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Божомолдоп айтууга болбойт ар бир. Сиздердин жооңуздар болбойт, сиздердин жооңуздар болот. Ставка кошуп мисалы үчүн эки жака бөлүнүп, Месси жеңет, Роналду жеңет. Ушул нерсеңиздерди эсепке албаганда жооңуздар туура деп кабыл алабыз. Алдын ала айтканы болот. Себеби эсеп 0-0 боюнча турат. Ушул алдын ала 0-0 деп айтса болот. Сиздерге 2 упай кошобуз. Экинчи бөлүмдөгү логикалык суроолорубуз жыйынтыкталды. Экинчи бөлүмдө азыркы учурда сиздер бул жакка 2 упайга да калды да. Эми экинчи бөлүмүбүздүн эң кызыктуу жери. Командалар бири-бирине суроо берет. Биздин илим командасына бере турган сурообуз төмөндөгүчө. Дос кыйынчылыкта билинет дейт. Менимче бактылыкта да билинет. Бул учкул сөзүнүн автору ким? Канча убакыт бересиздер? Сиздер бергендей эле, биз дагы 40 секунд берейик деп чечтик. 40 секундка жакындап калды. Илим командасы сиздердин суроого болгон жооңуздарды кала. Бул биздин оюнча бул учкул сөз эмес, макал деп түшүндүк. Ал бул макал болсо бул элдин айтуусу боюнча автору эл деп беребиз жообубузду. Ушул жоопко токтолосуздар. Билим командасы. Жооп туура эмес. Бул учкул сөзүнүн автору улуу кыргыздын акын жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Илим командасынын билим командасына бере турган суроосун. Биздин суроо Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч китебинен. Ошол Сынган кылычтын китебинен бул Исхак деген баатыр бар. Ошол баатыр бул согуштагы өзүнүн бектерине жана жоокерлерине айткан бир амалы бар. Исхак бул Орус падышачылыгына жана Алияр ханга каршы күрөштү улаткан согуш. Ошол айткан сөзү кандай деген суроо? Асан Молданын оğlu. Ойлон эле. Айткан сөзү жана бир нерсеге салыштырып айтып берген. Мисалы аскерлерге бир планы бар, ошол планда. Жардам да кылып бер. Бул сызатта бүркүттү. Жебени сызып, азыр дал эсте алып айтам. Бул Исхак өзү Молдасанын оğlu.
эми орусча айтканда самозванец болуп аткан тарыхта. Анан бул ошо жоокерлерине бир план түзгөндө ал баракты алып туруп жаны сызып бүркүттү тарткан. Азыр толук айта албай атам, бирок негизги амал ушул. Бүркүт эми бүркүт билесиңер да, алгыр куш эч качан тарттыр жебейт. Ошондо бүркүт болуп учуп, ошо элге тынччылык немени беребиз дегенде бүркүттү тарткан да. Туура. Жооп туура. Сынган кылыч деген. Билим командасына дагы 2 упай. Азыр урматтуу билим командасы берген суроого туура эмес жооп берип калгандыгыңыздар үчүн дагы, сиздердин берген сурооңуздарга туура жооп бергендиги үчүн дагы сиздер билим командасына белек ыйгарышыңыздар керек. Белегибиз даяр. Ошол көрсөтүүнүн аягында берип коебуз. Анда биз кезекти кийинки бөлүмүбүзгө беребиз. Кезек 3-чү бөлүмдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 3-чү бөлүмдү баштайбыз. Урматтуу катышуучулар, 3-чү бөлүмдүн шарты төмөндөгүчө. Биринчи тапшырма, 3-чү бөлүмдүн биринчи тапшырмасы. Ар бириңиздер жаңылмач айтасыздар, өзүңүздөр билген жаңылмачты. Ошол жаңылмачты бир күлүп, бир ыйлап айтып беришиңиздер керек. Мисалы, сиздер бөлүшүп алсаңыздар болот. Мисалы, окуучум күлүп айтып берет, мен ыйлап айтып берем деп. Сүйлөшүп элеби? Бир кезекте кеңешип алыңыздар, андан кийин жаңылмачты айтасыздар. Кеңештиңиздер, даярсыздар? Кимиңиздер биринчи жаңылмач айтасыздар? Кимиңиздер биринчи айтасыздар? Экөөбүз тең эле айтабыз. Бул окуучум Дилмурат ыйлаган образды чыгарып берем деди. Мен эми аракет кылып, кичине күлүп аткарып бергенге аракет кылам да. Баштай берсеңиздер болот. Бул ошо өзүм айтып алган эмеле, жаңылмач эле, ошону айтып кетейин. Биринчи жөн айтсаңыз болот. Эни сиз кече нече эсе кесе көп сатып алдыңыз? Эни кечеги күнү нече эсе кесе көп сатып алдыңыз? Эжеке сиздики мындай ачык эмоция болот, мына каткыр дагы бир аракет кылып көрмөйсүзбү эжекеси? Эни кече сиз кече нече эсе кесе көп сатып алдыңыз? Мынакей, биздин эжекебиз жаңылмачты күлүп айтып берди. Эжекебиз мындай эки сөздөн айтып, андан кийин эмоцияны чагылдырып айтты. Эми ыйлап биздин окуучубуз Дилмурат айтып берет. Арыларда бар, бал челекте ары бар. Арылардын балы бар, андан ал жакта дагы бар. Эми ыйлап. Арыларда бар. Бал челекте ары бар. Арылардын балы бар. Ал жагында дагы бар. Азаматсың, чынында кол чабуулар. Дилмурат, азаматсың, мыкты деңгээлде көрсөттүң. Ал эми азыр кезек билим командасында. Сиздер кандай деп кеңештиңиздер? Экөөбүз тең күлүп жүрөбүз негизичи. Эми күлүп айтып берем дейт. Шаңдуу маанайда. Демек, Мырзагүл баштайт. Асманда эки айры куйрук, бири ак кыска айры куйрук, бири кара кыска айры куйрук. Ак кыска айры куйрукту кара кыска айры куйруктун жолун тосот, кара кыска айры куйрукту ак кыска айры куйруктун жолун тосот. Асманда эки айры куйрук, бири ак кыска айры куйрук, экинчиси кара кыска айры куйрук, ак кыска айры куйрукту кара кыска айры куйруктун жолун тосот, кара кыска айры куйрукту ак кыска айры куйруктун жолун тосот. Эми чынында жакшы. Эмоция менен күлдүңүз. Эсептеп коебуз. Эжеке, эми сиз ыйлашыңыз керек. Кайсыл жаңылмач менен ыйлайсыз? Анау арал арал дейт. Бул арал марал арал дейт. Ал арал марал каттабайт. Марал арал аралга каттабайт. Ана арал арал дейт. Бул арал мына арал дейт. Марал аралга каттабайт. Марал аралга каттабайт.
кыз болуп кеттик. Чындыгын да. Мына күлгөн эмоцияга караганда ыйлаган эмоцияны жакшы чагылдырып бердиңиздер. Ооба. Эки топтун тең эмоциялары жакшы болду. Күлүп айткан жаңылмачыңыздар эми бирдей эле деңгээлде болду, бирок ыйлаганыңыздар эң мыкты деңгээлде. Андыктан эки топко тең 2ден упай беребиз. Дагы биз үчүнчү бөлүмүбүздүн кийинки тапшырмасына кезектебиз. Кол чабуулар. Үчүнчү бөлүмүбүздүн кийинки тапшырмасы мындай. Азыр мен сиздерге макалдардын башын айтам. Сиздер толуктайсыздар. Кимдин жообу даяр болсо, ким толуктай алса, адаттагыдай эле коңгуроону кагасыздар. Ким биринчи коңгуроону какса, ошол толуктайт. Биринчи макал. Абийир үчүн ак жүр. Абийир үчүн ак жүр, намыс үчүн так жүр. Сиздердин жообуңуздар? Абийир үчүн ак жүр, чындык үчүн так жүр. Бул эми экөө тең менимче туура эмес болуп калды, бирок варианттарыңызды айтып. Ушул так жүр дегениңиздер туура болду, бирок абийир үчүн ак жүр, алыш беришке так жүр. Кийинки макал. Ага тууган кимде жок? Сыйлашпаса жат болот. Сиздер бир айтып көрүңүздөр. Ага тууган кимде жок, катташпасаң жат болот. Бирибиз сыйлашпасак, бирибиз катташпасак болуп калат. Дагы толук болбой калды. Ага тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок болот экен. Кийинки макал. Адамдын көркү адилеттүүлүктө. Бирок эми Эл макалы да бул автору жок. Варианттар менен болсо болот. Айырма болбосун, мааниси бирдей. жоогуңуздарды. Адамдын көркү адилеттүүлүктө, жашоонун көркү тирүүлүктө. Ушул жоогуңузга токтолосузбу? Башын айткан экен. Адамдын Гашаки бажа Адамдын колокольчик көркү- окобосун. тирүүлүктө, Адамдын адамдын көркү адилеттүүлүктө, жашоонун көркү тирүүлүктө дейт. Мындай Сиздердин жоогуңуздар барбы? Жооп барбы? Айтыңызчы. Адамдын көркү адептүүлүктө, айбандын көркү жүрүшүндө. Деп топкойт. Эки жактын тең жообу туура эмес. Адамдын көркү адилеттүүлүктө, жигиттин көркү адептүүлүктө. Болчу. 4-үнчү макал. Билимдүүнүн билими жугат. негизи билимсиздин ensesi жугушуңуз дейт аласың. Карама каршы мааниде болсо, антонимдик болсо да билимдинин билими жугат, билимсиздин. Бир вариант айтып көрөйлүчү. Билимдүүнүн билими жугат, өтүгү кирдин чаңы жугат дегенди, негизи ушул сыяктуу бар эле да. Сиздерде жооп барбы? Билимдинин билими жугат. Билимсиздин жүрүшү бузат. Сиздер ушул жоопко токтолосуздарбы? Сиздер дагы. Жообуңуздар, ооба, чындыгында туура эмес, тилекке каршы. Билимдүүнүн билими жугат, билимсиздин чириги жугат. Дайранын көркү кемеде. Дайранын көркү кемеде неме желеде. Аргымак көркү желеде. Бул негизи ырдан үзүндү Ооба да да. эми. Дайранын көркү кемеде, дайранын көркү желеде, эненин көркү деп уланып кете берет да. Дайранын көркү кемеде. Неме аргымак көркү желеде дейт. Желеге байлайт да аргымак. Аргымак көркү желеде, Эме, баланын көркү энеде. Ушул жерден токтото берейин. Сиздерге туура ошондой саптар бар. Бирок так уландысы дайранын көркү кемеде, баланын көркү энеде. Бирок мен айткан вариант да бар да. Ооба. Бирок мен бул жакта дагы карадым. Илим командасына 2 упай. Макал лакаптар бөлүмүндө 1-чи упай кетти. Даны жоктун наны жок. Наны жок, наны жок.
Nаны жоқтан наны жоқ дейді, наны жоқтан даны жоқ дейді. Жоғыңыз ушундай. Сиздердики? Даны жоқ, наны жоқ, багы жоққа дагы жоқ. Билим командасынын жоғын туура деп эсептейбиз. Анткени мааниси жагынан төп келишет. Андыктан билим командасына 2 упай беребиз. Кийинки суроо. Кийинки макал. Жакшы ашын аябайт. 3, 2, 1, 0. Жоғыңыздар. Жақшы ашын аябайт, Жаман жаман қашын даябайт. кашыңдагы карабайт дегендей. Жакшы ашын аябайт, жаман кашыңда карабайт. Сиздердин жоғыңыздар ушундай. Сиздердики? Жакшы ашын аябайт, жаман жанын аябайт. Жаман жанын аябайт. Жаман жанын ай. Жоғыңыздар туура эмес. Тилекке каршы. Мен толук макалды айтайын. Жакшы ашын аябайт, баатыр жоону санабайт. Калем менен жазганды коңгуроону ким кагат? Калем менен жазган. Билим командасы. Калем менен жазганда сүртүптө өчүрө албайсың дейт. Калем менен Дагы жазган. бир уланысы бар. Эмче. Сиздердин жоғыңыздар? Калем менен жазган сүртүптө өчүрө албайсың. Сиздерде? Калем менен Мандайыңа жазган. жазганда, Ошо. мандайыңа жазганда сүртүптө кетире албайсың. Калем менен жазганды сүртүп да өчүрө албайсың, анан да уланысы бар эле да. жазганды Пешен сызып кетире албайсың. Чекени жазганда качып кыла албайсың. чекен Ушундай. Көрүп. табылбай атабыз. Мен макалды толугу менен окуйдум, кайсыл команда туура жооп бергенин өзүңүздөр угуп алыңыздар. Калем менен жазганды балта менен өчүрө албайсың. Илим өмүрсүз болбойт. Кош канатсыз болбойт. Жооп туура. Билим командасы биринчи жооп берди. 2 упай беребиз. Илим тозбогон кудук. Билбеген киши тузук. Жооп туура. Илим командасына дагы бир 2 упай беребиз. Биздин 3-чү бөлүмүбүздү жакшы жыйынтыктап алдыңыздар. Бул бөлүмүбүздө сиздер тең упай алдыңыздар. Биз кезекти эң акыркы бөлүмүбүзгө беребиз. Эң акыркы бөлүмүбүз тез окуу болуп саналат. Бул бөлүмдө сиздерге 1 мүнөттөн убакыт берилет. Ким көп сөз окуса, кайсыл топ көп сөз окуса, ошол топко упай берилет, ошол топ утат. Кайдан баштайм? Эң башынан баштап. 1, 2, 3. Ырдайбер, Жамиля кулак сенде деп койду. Башка эл эмне кулагың шыпырылып сагыптырбы деп Жамиля кекерге кышыктап, ырдабасаң жөн кой. Бой көтөргөн сонун. Анда сен ырдабасаң мен ырдайм дегенде эрегишип кайра өзү ырдады. Ал эмне үчүн деген Даниярды ырда дегенин ким билет? Менимче ошондой болуш керек. Анткени бир аз өткөндөн кийин Жамиля Даниярды дагы үндөдү. Ай Данияр, дагы сен бирөөнү сүйдүң белең деп өзү эмне үчүндүр күлүп жиберди. Данияр жооп берген жок. Жамиля унчукпады. Бир азга капчыга ичи тынчтана түштү. Дөңгөлөктөр жана дүңгүрөп атчан башын чулкуй бышкырынат. Ырдай тур, кишинин тапкан экенсиң. Ырдай турган кишини тапкан экенсиң деп күлүп койдум мен. Жолдун туурасынан кесип шаркырап аккан сууга жеткенде Данияр арабаны жайра айдап күмүштөнгөн кечиттен таштарына такалардын чыкылдап угуларын атайын эңкейип тыңшай калды. Анан бир убакта чу деп аттарга желдирди да күтпөгөн жерден "О, Алато, Алато, ата бабам өскөн жер" деп араба секиргенде кошо секирип 1, 2, 3. Бир убакта Жамиля мени кабыргага түртүп Даниярды карай көзүн кысып күлүп койду. Данияр арабанын үстүндө турган экен. Муну кандай кылсам дегенде жанагы чоң капты таяк биягынан карап Жамилянын күлкүгө какала түшкөнүн байкай койгондо Заматта кумсар түнөрдү сынап жатканыбызды түшүндү окшойт. Ой неме, ыштаныңды өйдө тарт, шыпырылып калбасын деди кыткылыктап тамашалап Жамиля. Данияр аны жаман көзү менен акырай бир карап алды да капты нары бери булкуп арабанын кырына тургуза салып бир колу менен сүйө берип жерге секирип түштү. Биз абу дегенче болбой зылдай болгон капты жоонуна силки көтөрүп эңкейген Данияр кампаны көздөй басса дегенде
канча экенин деп байкамастан болуп сыр алдырган жокпуз. Башкалар болсо Даниярга сырада көңүл бурушкан жок. Элдин баары көп көтөрүп жүрбөйбү? Ким менен кимди Көрдүңүз кайсы жерден баштайсыз? 1, 2, 3. Эртеси күн чыкпай Данияр экөөбүз аттарды кырманга алып келдик. Аңгы жайыл Жамиле жеңем да орокто жүргөн жерден келип калган экен. Бизди көрүп тигинден эле кыйкырды. Ай, кичине бала, менин аттарым кайсы? Бери жете эле. Каматтары кайсы эле? Деп башыккан араба кичинен бетер дөңгөлөктөрүн шакылдаган буту менен тээп көрүп жатты. Аттарды коштой жетелеп биз жакындап келгенде Данияр экөөбүздүн түрүбүз кызык көрүндү. Анткени жайдак басырган Даниярдын кончу кенен солдат өтүгү салаңдаган узун буттарынан шыпырылып кетчүдөй бутунун башына илинип, мен болсом мүйүздөй чор болгон согунчокторум менен жылаңайлап теминип келаткам. Жамиле бизди шылдыңкор карап күлүп койду. Ой, узунду кыскалы болгон кайрандар десе. Издешпей табышкансыңар го? Ушундан баштап эле бизди башкарып алгансып. Болгула, урушта туруш жок. Эртерээк салкында жөнөй бергиле, деп аттарды булкулдата кетенчиктеп арабага кошо баштады. Данияр жаныбызда жүрсө, Жамиле аны кишибе, көлөкөбүдөй такыр эле көзүнө да илген жок. Сүйлөшсө мени менен сүйлөш, бизден калышпа нары бери шамдак айлана аттарды чейип жатты. Жамиленин бул кыр көрсөткөндөй чечкиндүүлүгүнөн Данияр апкарый түшкөндөй болду. Чекесин тырчыктырып, ал аны жактырбагандай да, таң калгандай да тиктөө карап сыртын салды. Тиги анысын байкаган да жок. Стоп. 1, 2, 3. Бул обон башкаларга окшобогон ашыктыктын, махабаттын жаңы обону болду. Түн эки жакка сүрүлүп, өзөнгө жарык төгүлүп, талаанын гүлдөгөн бети ачылгандай ушул кең калаанын ортосунда мен сүйлөшкөн эки жашты көрдүм. Алар мага назар салбаса да, мен алардын көзүмдү түшүрбөй сыйкырлаган өңдү келаттым. Сүйлөшкөндөрдүн менен эмне иши болбок эле эмес, дүйнөнүн баарын унуткандай, алар тек гана өздөрүнчө жан эриткен обондорду да агымына көйкөлтүп термелип келе атышты. Мен аларды карап Жамиля менен Даниярды тааныбай жаттым. Булар мен башта көрбөгөн кандайдыр жаңы укмуштуудай бактылуу кишилер эле. Оба анын бири көзү караңгыда оттой балбылдап, эки солдат көйнөгүнүн жакасы жакжайып, талааны жаңырта шаңшып обон салган Данияр эле. Оба анын бири Даниярга эркелеп, унчукпай бой салып отурган менин жеңем Жамиле эле. Чексиз бакытка жеткендей Жамилянын кирпиктерине жаш мөлтүлдөп, керектери жылтылдайт. Чын эле бакыт деген ушул эмеспи? Ушул кимин өңдүү ааламдай обонду жараткан жер. Стоп. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин 4-чү бөлүмүбүз дагы жыйынтыкталды. 4-чү бөлүмдө билим командасы экөө биригип 306 сөз окуду. Ал эми биздин илим командасы 266 сөз окуду. Жыйынтыгында 4-чү турда билим командасы көп сөз окугандыгы үчүн дагы 2 упай беребиз. Кошумчалап куттуктайбыз. Биздин программабызга дагы бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип бара жатат. Андыктан биздин бөлүмдөрүбүз дагы жыйынтыкталды. Өзүңүздөрдү көрсөттүңүздөр. Мен азыр жыйынтыкты айтайын. Программа бою суроолорго жооп берип, алдыга озгон команда бүгүнкү кандай айтсам, бүгүнкү таймашта эң көп упай топтогон команда бул билим командасы болуптур. Кол чабуулар болсун. Жалпысынан бардык бөлүмдөрдөн жооп берип келип, билим командасы 20 упайга ээ болду. Ал эми илим командасы 12 упайга ээ болду. 8 упайга билим командасы озду. Ал эми урматтуу командалар, көрсөтүүбүздүн соңунда сиздер бири-бириңиздерге белек берет элеңиздер. Ошол белегиңиздерди бири-бириңиздерге ташып койсоңуздар болот. Бул келем эжекеге, бул келем окуучуга. Ала келген элем. Китеп эжекеге, Китепче эжекеге аябай көп керек болот. Эжекеге китепти беребиз. Ал эми окуучуга бул белекти карабыз. Биз да өзүбүз менен кошо кур келбестен белек алып келгенбиз. Ошондой эле биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Жамиля деген кичинекей китепчесин эжекесине. Анан бул жаныбарлар жөнүндө энциклопедияны окуучу кызга берип койсок. Макул. Бул эжекебизге беребиз. Бул окуучубузга. Белегиңиздер кут болсун. Ошондой эле биздин программабыздын дагы сиздерге белеги бар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жыйынтыгында билим командасы 1-чи бол программасынын финалына чыкты. Финалга чыгышыңыздар менен куттуктайбыз албетте. Эжекелер, кайгырбайбыз. Сөзсүз түрдө программабызга дагы да келип катышып кетсеңиздер болот. Бул белекти сиздерге ыйгарабыз. Ал эми биздин финалга чыккан
командабызга биздин бул белегибизди карабыз. Баса айтып өтчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызга, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызга жөнөкөй окуучулар келген жок. Шаардагы мектептер арасында болуп өткөн көркөм окуу боюнча сынакка катышып жеңип келген окуучуларыбыз келген. Программабыздын аягында дал ушул окуучуларыбызга бир көркөм окуталы, андан соң программа боюнча оюңуздарды угалы. Кимиңиздер биринчи баштайсыздар? Кетейин, Сооронбай Жусуев, Энетил. Эзел кыргыз, эл болгондараңдан, тили менен дили кошо жаралган, чачкын элди бириктирип Энетил, элдин ою тил аркылуу таралган. Алыс калды, ал кылымдар жомоктой, ар мезгилдин ысык суугун тоготпой, элим чыкты нечен кызыл кыргындан, өз атын да, өз тилин да жоготпой. Тил жоголсо, эл тагдыры не болмок. Тилсиз элдин иши кантип оңолмок. Эне тили, эл аброю, эл жаны. Тил жоголсо, эл да кошо жоголмок. Кадыр тийди, кайда барсаң төргөткүн. Каада салттуу касиетин көргөзгүн. Эми өмүрүң, эл өмүрү узарды. Экөөң өртең, эл да, сен да өлбөссүң. Бердибек Жамгырчиев. Киргиздерди эне тилдин ан турсун. Кызып сүйлө, кыргыз тилде нак жактай. Баркын көтөр, келечекке так койбой. Өзгөлөрдү өз тилиңди ырдатып, кыргыз тилге кызмат кылгын бап көптой. Калба тил, таманында чоң жолдун, кайратың бар, кароосундай оң колдун. Кадырыңды тепсеп жүрө төбөңдө, дөөдүрөгөн көп балдары чоңдордун. Дал ушулар ата журттан тыш калган, дүйнөсү да кебетеси бүт жалган. Ой туюму такыр калбай кыргызча, орус тилдин колтугунда ыш калган. Чыккынчылар мекен соосун ичпесин, чоңдун баары кыргызчалап иштесин. Журтуң үчүн сүйлөбөгөн тилиңди жулуп ыргыт, андан көрө ит жесин. Кыргыз үчүн терим агып чекемден, кыргыз үчүн өмүрүмдөн кечем мен. Таптагандар, таштагандар өз тилин, талтаңдабай чыгып кетсин мекенден. Браво, браво. Чындыгында эң мыкты көркөм окуу болду. Көптөгөн биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн патриоттук сезимин ойгото турган көркөм окуулардан болду. Силерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Окуучулар, ал эми эжекелер сиздерден программа боюнча оюңуздарды угалы. Биз келгенде такыр башка ой менен келген болчубуз, бул жөнүндө кабарыбыз жок болгон. Анан негизи окуучуларга, мугалимдерге пайдалуу бул экен, теле берүү экен. Ошондуктан дагы деле чыңалтып иштей берсеңиздер болот. Бул берүү мага жакты. Баягы логикалык суроолор, өтүлгөн материалдар кайрадан эске түшүрүү, окуучулардын ой жүгүртүүсү, сүйлөө речи, байланыштуу кеп, булар баары камтылган. Бул программа биринчи болуп программасын мындан ары да өнүктүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы көптөгөн ийгиликтерди, бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиздер. Ал эми биздин билим командасына финалга катуу даярданыңыздар дейбиз. Себеби сөздөрдү алдыда дагы көптөгөн кызыктуу оюн болот. Андыктан даярдыкты мыкты кылыңыздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул менен биринчи болуп программасына бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейбиз. Аман болуңуздар.